Саламатсызбы Кутман мырза, студиябызга кош келипсиз. Албетте биз жалпы эле көрсөтүүнүн башында ушул тема боюнча маалымат бере кетебиз. Ошол жалпы телекөрүүчүлөргө маалымат бере кетсеңиз, негизинен Кыргызстанда жарандардын мүлктүк укуктары жана аларды коргоо кепилдиги кандай таризделет? Рахмат. Негизинен мүлк укугу дегенде сөзсүз түрдө бул жерде менчик укугу жөнүндө кеп кошулушубуз керек болот. Кыргыз Республикасынын аймагында жеке менчик, мамлекеттик менчик, муниципалдык менчик жана башка менчиктердин түрлөрү каралган жана ал менчиктердин баары бирдей деңгээлде корголо тургандыгы Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен кепилденген. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын аймагында ушул менчиктин түрлөрүнүн баардыгы кол тийгиз экендиги Кыргыз Республикасынын Конституциясы менен бекитилген. Менчик укугу кайдан пайда болот дей турган болсок, менчик укугу келишимден улам пайда болот. Ошондой эле жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын актларынан пайда болот. Мисал келтире турган болсок, келишим дей турган болсок, кандайдыр бир тартуулоо келишими же болбосо белекке берүү келишими же сатып алуу келишими же рента келишими, мына ушул сыяктуу келишимдерден улам менчик укугу пайда болот. Ал эми жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын актыларынан кандай менчик пайда болот дей турган болсок, алардын токтомдорунан, чечимдеринен улам менчик укугу пайда болот. Тагыраагы биз дайыма жашообузда көрүп келген жер участокторуна болгон укуктар, бул ошо менчик укугу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын актылары менен менчик укугу пайда болот. Мына ушундай Кыргыз Республикасынын менчигинин аймагында мына ушундай менчиктин түрлөрү каралган. Мындан сырткары жалпы менчик, биргелешкен менчик, үлүштүк менчик деген да түрлөр бар. Алар дагы ошол жеке менчиктин деңгээлинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен корголот жана сакталат. Жогоруда менчик кол тийгиз деп айтып кеттиңиз, бирок кайсыл учурда ошол жарандардын менчигин алып коюуга болот, кандай учурда жана кимдер тарабынан аткарылат? Ооба, Кыргыз Республикасынын аймагында менчик кол тийгиздиги көрсөтүлгөн, бирок кээ бир учурларда ошол жеке менчиктен мажбурлап алынышы мүмкүн. Бул кайсыл учурларда дей турган болсок, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексинде жана Кыргыз Республикасынын Конституциясында да көрсөтүлгөн. Ал кайсыл учурларда коомдук муктаждыктар үчүн, мамлекеттин пайдасы үчүн, конфискациялануучу жагдайлары болгон учурларда гана, мына ушул учурларда мажбурлап тагыраагы соттун чечими менен гана алынышы мүмкүн. Бирок ошол сиздин менчигиңизден мүлк алынганда, мажбурлап алынганда, ошол мүлктүн орду сизге толтурулуп берилүүгө тийиш. Эгерде коомдун бир пайдасы үчүн же мамлекеттин бир кандайдыр бир пайдасы үчүн, кызыкчылыгы үчүн алынып жаткан болсо, анда мамлекет тарабынан сизге ошол келтирилген менчигиңиздин орду толтурулуп берилүүгө тийиш. Негизи эле жарандар өздөрүнө мүлк сатып алууда кийин маселе жаралбаш үчүн эмнелерге көңүл бурушу зарыл? Эгерде сиздер кандайдыр бир мүлктү сатып алып жаткан болсоңуздар, ал мүлктүн биринчиден көңүл бура турган жагдай, ал мүлктү сатып жаткан адамдын ким экендигине көңүл буруңуздар. Чындыгында сизге сатуучу ошол мүлктүн ээсиби, ээси эмеспи? Мына ошол жагдайга көңүл бурушуңуз керек. Экинчиден, ошол мүлктүн чындыгында ошол ээси экендигин тастыдай турган иш кагаздарына көңүл бурушуңуздар керек. Үчүнчүдөн, ал мүлктү өткөрүүгө кандайдыр бир чектөөлөр салынганбы? Тагыраагы камак салынганбы, же болбосо күрөөгө коюлганбы, же кандайдыр бир башка бир адамдын атына өткөргөнгө чектөө салынган салынмагандыгын сиз тактап алышыңыз зарыл. Экинчи бир жагдай, сиз ошол кайсыл мүлктү сатып алып жатканыңызды, же болбосо сатуучу менен макулдашып жатканыңызда сөзсүз түрдө мүлктүн жарактуулугуна, ошол баасына туура келе тургандыгына көңүл бурушуңуз керек. Анткени сиз ал мүлктүн акчасын берип, ал мүлктү өзүңүзгө кайтарып алганыңыздан кийин келишимдин шарттары көрсөтүлбөй калса, сиз кайрадан ошол кайтарып ала албай калышыңыз мүмкүн. Же болбосо ошол сиз сатып алган буюмуңуздун, же болбосо сатып алган мүлкүңүздүн бир кемчилдиги чыгып калса, ошол кемчилдигин ордун толтура албай калыш ыктымалдуулугуңуз бар. Кээ бир жагдайда ошол
сизге сатылып жаткан мүлк башка бир адамдын мүлкү болуп, бир алдоо жолу менен алынган же болбосо кандайдыр бир башка бирөөнүн мүлкүн ыйгаруу жолу менен, мыйзам бузуу жолу менен алынып, сизге сатылып калган ыктымалдуулугу бар. Андыктан ошол мүлктү сатып алаардан алдын сиз тагыраак кененирээк изилдеп, бир юристтерден кеңеш алып, андан кийин иш тутсаңыз, андан кийин сатып алсаңыз туурараак болот эле. Сиз бир келечекте боло турган бир ыңгайсыздыктан куткарыласыз же болбосо ыңгайсыздыктын алдын аласыз дейм. Негизи эле мүлктөр кайсы жолдор аркылуу менчикке өткөрүлөт? Мүлктөр кандай жолдор менен өткөрүлөт дей турган болсок, биринчиден келишимдерден улам, экинчиден жана мамлекеттик же болбосо жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын актыларынын негизинде менчик укугу өткөрүлөт. Кандай келишимдер дей турган болсок, сатып алуу келишиминин негизинде, белекке берүү келишиминин негизинде, тартылуу келишиминин негизинде жана ошондой эле рента келишиминин негизинде өткөрүлүшү мүмкүн. Ал эми актылар боюнча айта турган болсок, ошол эле мисалы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын, мамлекеттик бийлик органдарынын актыларынын негизинде да өткөрүлүшү мүмкүн. Мындан сырткары соттун чечими менен дагы менчик пайда болот. Соттун чечими менен дагы сизге мүлккө болгон менчик укугуңуз пайда болушу мүмкүн, же болбосо соттун чечими менен да өткөрүлүшү мүмкүн. Азыр бизде жарандардын арасында коомчулукта эң көйгөйлүү маселелердин бири бул жубайлардын менчик ошол мүлккө болгон укугу эсептелинет. Мүлк талаш, ушул туура эмес бөлүштүрүлүп калуу маселелери көп. Негизи эле жубайлардын мүлктүк укуктары кандай? Бул чындыгында коомубузда аябай бир көйгөйлүү маселе болуп келатат. Анткени кээ бир жарандарыбыздын нике куөлүгү бар, тагыраагы никеси мамлекеттик каттоодон өткөн, ал эми кээ биринин никеси мамлекеттик каттоодон өткөн эмес, тагыраагы нике куөлүгү жок учурлар болуп калат. Жана бир башка бир жагдай бар, нике куөлүгү бар болсо дагы экөөнүн ортосундагы бир алынган мүлктү башка бир адамдын атына каттап койгон учурлар бар. Мына ушул жагдайларды алдын алуу үчүн сиздер бир төмөнкү жагдайларды билишиңиздер зарыл деп эсептейм. Бул кандай жагдайлар дей турган болсок, жубайлардын мүлкү болуп эсептелинет. Качан? Бул жубайлар нике куөлүгүн алгандан кийин, тагыраагы ЗАГСты алгандан кийин, андан кийин ЗАГС алынгандан кийин кандайдыр бир мүлк сатылып алынган болсо, экөө биргеликте сатып алабы, же болбосо экөө башка сатып алабы, айырмасы жок. Ошол нике куөлүгү алынгандан кийин сатып алынган мүлктөрдүн бардыгы бул жалпы мүлк болуп саналат дагы, жубайлардын менчиги болуп саналат. Ал эми нике куөлүгүнө чейинки алынган мүлктөр боло турган болсо, анда ал мүлк ошол жеке мүлк болуп эсептелинет дагы. Кимдин атына алынган болсо, аялдын атына алынабы же болбосо жолдошунун атына алынабы, айырмасы жок. Бул жеке мүлк ар биринин өзүнүн мүлкү болуп саналат. Ал эми нике куөлүгү жок туруп мүлк сатып алса кандай болот дей турган болсоңуздар, анда бул мүлк дагы жеке мүлктөрдүн катарына кирип калат. Анткени сиздердин ортоңуздарда нике катталган эмес болуп саналат. Үчүнчү жагдай бул нике куөлүгү бар туруп, бирок ошол жубайлар кандайдыр бир иштеп бир мүлк алганда башка бир адамдын атына өткөрүп кое турган болсо, бул учурда дагы ал мүлккө карата сиздин эч кандай бир укугуңуз жок болуп калат. Тагыраагы ал мүлк уже кийинки кимдин атына катталган болсо, ошол адамдын мүлкү болуп саналып калат. Андыктан жубайлар мүлк алып жатканда, мүлктү каттап жатканда сөзсүз түрдө өзүңүздөргө же болбосо эки жубайлардын бирөөсүнүн атына катталышы керек. Ал эми биздин Кыргызстанда чет өлкөлүк жарандардын мүлктүк укуктары кандай мыйзам боюнча? Чет өлкөлүк жарандардын мүлккө болгон укуктары Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк жарандар жер участокторун, айыл чарба багытындагы жерлерди турак жай куруу үчүн жер участокторун гана жеке менчикке алганга укугу жок, бирок аны пайдаланууга, ижарага алууга укугу бар. Ал эми жер участогунан башка кыймылдуу мүлктөр, имараттарды аларга карата чет өлкөлүк жарандардын менчикке болгон укугу ошол Кыргыз Республикасынын жарандарынын менчикке болгон укугу сыяктуу эле бирдей деңгээлде корголот, бирдей деңгээлде сакталат. Болгону алардын бир жер участокторуна гана, айыл чарба багытындагы жерлерге гана алардын менчиги катталбайт жана алар менчикке ала алышпайт. Маалыматыңызга рахмат. Албетте көрсөтүүнүн жүрүшүндө биз эми жарандардын суроолоруна жооп берүүгө өтсөк, бизге келип түшкөн WhatsApp аркылуу суроолор бар.
Саламатсыздарбы? Менин атам каза болуп калганына 6 ай болду. Эркек бала жок. Кызбыз дейт. Үй жери бар атамдын, бирок ал чоң атамдан калган жер. Эми аны атамдын агасы бербейм деп талашып жатат. Анын эки эркек баласы бар, аларга жаздырып берем дейт. Апам экөө чогуу жашачу эмес, нике куөлүк жок, алар жаздырып бербеген дейт. Алардын биз ошол үйдү алганга укугу барбы же биздин макулдугубузсуз ала алышпайбы дейт. Бул жерде чоң атаңыздын эгерде атында калган болсо, атаңыз каза болду, бирок чоң атаңыздын атында калган боло турган болсо, анда ошол чоң атаңыздын балдары, чоң атаңыздын жубайы, аялы, чоң энеңиз бар боло турган болсо, ошол жана чоң атаңыздын балдары, булар биринчи кезекте мураскерлер болуп саналат дагы, алар гана ала алат. Бирок кээ бир учурлар болуп калат да. Мисалы, чоң атасынын үйүндө, ошо сиздин жагдайыңызда эгер чоң атаңыздын үйү, бирок атаңызга катталган болсо, чоң атаңыз каза болгондон кийин ошол атаңызга катталып, бирок сиздин атаңыз да каза болгон болсо, анда ал атаңыздын атына катталган мүлккө карата сиздин абаларыңыздын, тагыраагы чоң атаңыздын башка балдары ал мүлккө карата эч кандай бир укукка ээ эмес. Ал атаңыздын атына катталган мүлккө карата сиздер тагыраагы ошол атасынан калган балдар жана жубайы мураскер, биринчи кезекте мураскер болуп саналат дагы, алар ал мүлктү мурастоо укугу боюнча алса болот. Кийинки суроом. Менин атам каза болгонуна 5 жыл болуп кетти. Мени менен чогуу жашап өттү. Карындашым эле бар, ал турмушка чыгып кеткен, 37 жыл болду дейт. Апам биз кичине кезде эле кетип калган. Мен кантип өзүмө ошол атамдын үйүн каттата алам? Үй атамдын атында дейт. Ал жерде сиз мурастоонун негизинде өзүңүздүн атыңызга өткөрүп алсаңыз болот. Бирок тилекке каршы сиз жанагы мурастоонун мөөнөтүн өткөрүп жибергенсиз. Биринчи сиз ошол мүлк жайгашкан жердеги мамлекеттик нотариуска арыз менен кайрылышыңыз керек. Мурастоо ишин ачып бер деп. Анын негизинде сиздин арызыңыздын негизинде мөөнөт өтүп кеткендигине байланыштуу мамлекеттик нотариустан баш тартуу токтомун аласыз дагы. Андан кийин сиз сотко кайрылып, ошол мурастоонун кабыл алууну, тагыраагы мурастоо ишин ачуу үчүн сотко кошумча мөөнөт белгилеп бер деген бир доо арыз менен кайрылып, кошумча доо арыз менен кайрылып, сиздин ошол жана мурасты кабыл алууга кошумча мөөнөт белгиленсин деген бир соттун чечими чыккандан кийин гана ал мүлкүңүздү мурастоонун негизинде өзүңүзгө өткөрүп алсаңыз болот. Бирок ал жерде сиздин бир туугандарыңыз бар боло турган болсо, анда бир туугандарыңыздын макулдугу менен гана өткөрүлөт. Анткени ал мүлккө карата бир туугандарыңыздын дагы мурас боюнча үлүштөрү бар. Кийинки суроо. Россия Федерациясынын жараны болсо, Кыргыз Республикасында үй сатып алып, өзүнө каттата алабы дейт. Россия Федерациясынын жараны бул жанагы көп кабаттуу үйлөрдөн, тагыраагы батирлер, квартиралардан алып өзүнүн атына каттатса болот. Бирок турак жай, тагыраагы жер менен байланышкан жер үйлөрдү сиздер ала албайсыздар, сиздер өзүңүздөрдүн атыңыздарга каттата албайсыздар. Эгерде сиздер жана көп кабаттуу үй, квартира алам десеңиздер, анда аны алып каттатсаңыздар болот. Биздин жердин тех паспорту бар, кызыл китепке өткөрсөк, айыл өкмөт анын жардамчысына кол койдуруп келди, бубара кылып жатат. Колду айыл өкмөтүнүн өзүнө эле койдурсак боло береби дейт. Сиздин жагдайыңызда кандай документке коюлушу керек? Анан ал жерде кимдин колу талап кылынат? Мына ошол жагдайды такташ керек. Эгерде сиздин ошол иш кагазыңызга айыл өкмөттүн өзүнүн колу талап кылынса, анда айыл өкмөттүн өзү же болбосо анын орун басары кол коюшу керек. Эгерде айыл өкмөттүн жер адисинин колу керек боло турган болсо, анда ал жер адисини гана кол коюп берет, айыл өкмөт кол коюп бере албайт. Андыктан ошол сизге кимдин колу керектигин тактоо зарыл. Мен бажамдын каза болгонуна 6 жыл болду. Убагында кара кагаз алынбаган, кантип алса болот? Кайрылган жерибиз көп болду, ала албай жатабыз дейт. Сиздин ошол каза болгондугу боюнча
тасдыктай турган бир медициналык бир справкаңыз барбы, маалыматыңыз барбы? Эгерде маалыматыңыз бар болсо, чындыгында ошо каза болгондо бир ооруканага кайрылган болсо, же болбосо ооруканада бир дарыгерлер каза болгондугун тасдыктап берген болсо, анда ошол кагаз менен сиз жарандык абалдын актыларын каттоо органдарына кайрылып кагазды алсаңыз болот. Бирок эгер сиз ошол каза болгондугун тасдыктай турган бир эч кандай бир кагазыңыз жок болсо, бир дарыгерлерден же болбосо ооруканадан бир кандайдыр бир маалымат жок боло турган болсо, анда сиз ошо өлгөндүгүн аныктоо үчүн сотко кайрылып, сот тарабынан өлгөндүгү анык деп соттун чечимин чыгарып, андан кийин гана сиз кара кагаз ала аласыз. Кийинки суроо. Адам каза болуп калса, эгерде анын балдарынын жашы жете элек болсо, жашы кичинекей болсо, үй жайым, мыйзам боюнча кимге өтөт дейт. Бирок жанагы мураскерлер бар да, мураскерлер жашы жете элек болгон учурда, анда ошол мурас калтыруучунун мүлкү, жанагы мүлктү башкаруу органдары деп коет, ошол атайын мамлекеттик нотариустар тарабынан ошо мураскерлер чоңойгонго чейин, жашы жетилгенге чейин ал мүлктү ишеничтүү бир адамга башкарууга өткөрүп бериши зарыл болот. Бул боюнча жаңылышпасам Кыргыз Республикасынын нотариат жөнүндө мыйзамында жана ошол нотариалдык иш жүргүзүү жөнүндө жободо ал жерде көрсөтүлгөн мүлктү башкарууга өткөрүү шарттары. Азыр бизде байланыш бар экен. Кайрадан байланышка чыкканга аракет кылып көрүңүз, байланыш үзүлүп калыптыр. Кийинки суроону окуй берейин. Жер жолдошумдун атында, аны кайын эжем талашып атат, өзүбүзгө өткөрүп ала турган жолдору барбы дейт. Кайнатаңыздын атында болсо, кайнатаңыз эгер тирүү боло турган болсо, анда кайнатаңыз өзү кимге өткөрүп беришти өзү чечет, аны балдары талаша албайт. Ал эми кайнатаңыз каза болуп калган болсо, каза болгондо ошонун атындагы мүлк калып кеткен болсо, анда ал жерде мурастоо менен чечилет. Канча балдары бар, ошолордун бир тең үлүштөрү тең болот. Алар өздөрүнүн үлүштөрүнөн баш тартууга, өздөрүнүн үлүшүн башка бир туугандарына өткөрүп бергенге укуктуу. Андыктан каза болгон болсо, бир туугандардын ортосуна чечилет. Мен көп каттуу үйүмдү балама кандай жол менен, кандай документтер аркылуу өткөрүп бере алам? Сатып алуу келишими мененби же мурас болобу дейт. Жакшысы сиз балаңызга боло турган болсо, тартуулоо келишимин негизинде өткөрүп берсеңиз болот. Тартуулоо келишиминде бул акысыз өткөрүлөт. Ал эми сатып алуу келишимин негизинде өткөрүп бере турган болсоңуз, анда сизге бир салыктык бир өлчөм төлөмдөр чыгып калыш ыктымалдуулугу бар. Андыктан сиз тартуулоо негизинде өткөрүп бериңиз. Сиз байланышты кабыл алалы. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы. Мен бул участок боюнча чалып атам, мен участок алгам да сатып алгам. Анан документин алып колунан, анан тиги бир 3 ай 6 айдан кийин эле каза болуп калганда, ошонун доверие ала албай калганда, анан ошол боюнча участокты мен колдонуп жүрүп, анан кошунам оформить этип алып атат. Китеби жок эле, китеби менде турат, оформить этип алып атат да, кызыл китеп жасап. Анан ошону мен ала албай атсам, кандай жол менен алыш керек, ошону айтып койсоңуз жакшы болот. Негизинен бул сиздин жагдайыңыз, сиздин абалыңыз бул чындыгында азыр коомчулукта аябай көп болуп жатат. Андыктан биринчи сиздин сурооңузга жооп берердин алдын бир кеңеш берип өтүшүм керек да. Кыймылсыз мүлктөр менен байланышкан кандайдыр бир сатып ала турган болсоңуздар, кыймылсыз мүлктү сатып ала турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө сатып алуу келишимин мамлекеттик каттоодон өткөрүшүңүздөр керек. Эгерде мамлекеттик каттоодон өткөрбөсөңүздөр, аны сиз сатып алынды деп эсептелинбейсиз. Ал жерде сиз сатып алуучу болуп саналбайсыз. Сиз акчаңызды берген күндө дагы. Бирок сиз ошол саткан адам чындыгында сизге саткан болсо, чындыгында ошол саткандыгын бир растай турган бир кагаздары бар боло турган болсо, бирок ошо өткөрүп бергенге чейин каза болуп кала турган болсо, анда сиз сотко кайрылып, сатып алуу келишими түзүлгөндүгү анык деп таптырып алсаңыз болот. Бирок ошол сизге чындыгында саткан эмеспи? Мына ушул жагдайда аныктоо зарыл. Эгерде саткандыгын бир далилдей албай турган болсоңуз, анда ал мүлктү ошол каза болгон адамдын мураскерлердин атына өткөрүп, мураскерлерден гана сиз өткөрүп ала аласыз. Башка эч кандай бир жолу жок. Кайрадан түз байланышты кабыл алалы. Саламатсызбы? Сурооңузду айтыңыз. Айтыңыз.
Alып кетирип, атам милдетин 60 жылдардан бeri пайдаланып, алып өтүп ошондон бери малын төлөп келатам, мен андан бери ошол кетке чейин төлөп келатам, мен ошо менчикке өтүп ошону жер кодекс боюнча. Ошо эң топтойчу. Малын жылда төлөп келатат да. Бүгүнкү күндө кимдин атында? Менчикке эң топтойчу маару. Өкмөттүн жерин пайдаланып келе жатат окшойт. Бүгүнкү күндө кимдин атында мына ушул жагдайды аныкташ керек. Эгерде ал жер чындыгында ошо көп жылдан бери пайдаланып жүргөн болсоңуз, бирок ал жердин менчики ээси болуп саналбаса, же болбосо менчик ээси жок боло турган болсо, анда ал жердин менчик ээси же мамлекет же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы болуп саналат. Эгерде ошол сиз пайдаланып жүрсөңүз эле ал жер сиздин менчигиңизге өтүп калбайт. Мына ушул жагдайды туура түшүнүңүздөр. Эгерде сиз узак убакыттан бери пайдаланып жүрсөңүз деле эч айырмасы жок. Жер участоктору бул ээлик кылуунун эскирүү мөөнөтү менен өткөрүлбөйт. Ооба, бул жаңылышпасам 2015 же 2017 жылга чейин мына ушул практика колдонулуп келген. Жер участокторун көп жылдан бери тагыраагы 15 жылдан ашуун мөөнөт пайдалана турган болсо, ээлик кылуунун эскирүү мөөнөтүнө байланыштуу деп менчик ээси деп таап койгон. Бирок жаңылышпасам ушул Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун пленумунун токтомунун негизинде мына ушул практика токтотулуп, ал жерлер, жер участоктору бир гана ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын актылары менен гана берилсин деген бир эреже киргизилген. Андыктан ошол жердин менчик ээси ким экендигин тактоо зарыл. Эгерде айыл өкмөт боло турган болсо, анда сиз айыл өкмөттөн кайрылып, айыл өкмөттөн же акысыз аласыз, же акы төлөө менен сатып аласыз. Эгер шаардын аймагында жер боло турган болсо, анда шаардык мэрияга кайрылышыңыз зарыл. Бизде дагы түз байланышта суроо бар. Сурооңузду айта берсеңиз болот. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен ушу жер жөнүндө кеңеш алайын деп чалдым. Биздин азыр жашап аткан үй кайнагамдын атында. Мен ошондой болуп чыкты. Кайнагам азыр аны жокко чыгарып, менин атыма өткөрүп бермекчи болуп атат да. Ошого кандай немелер кылса, кантип өткөрсө экен деп кеңеш сурайын деген. Такталсак болобу сизден? Кайнагаңыздын атындабы же кайнатаңыздын атындабы? Кайнагамдын атында. Азыр сизге ким өткөрүп берем дейт? Кайнагаңыз өткөрүп? Кайнагам өзү өткөрүп алгыла деп атат. Ооба. Бул учурда сиз кайнагаңыз өзү эле ошол мамлекеттик катуу органдарына барып өзү эле өткөрүп берет. Эч кандай бир тоскоолдук жок. Ооба, неме кылды, азыр баягындай жокко чыгарды да. Эмнени жокко чыгарды? Жерде кайнагам өзүнүн атынан отказ кылды да, мага өткөзүп бериш үчүн. Ошого дагы кандай кайсы жакка басты билбейм да, документацияны жакшы түшүнбөйм. Сиз кайсыл жактан байланышып турасыз? Баткен. Кайсыл район? Баткен облусу Бужумайлы. Район? Баткен району? Кара Суу. Ооба, Баткен району. Сиз жер ресурстары кызматынын Баткен райондук филиалына кайрылышыңыз керек. Ал жерде тагыраагы мурунку госрегистр, тагыраагы мамлекеттик каттоо. Андан кийинки аталышы кадастр мамлекеттик мекемеси болду. Ошол кадастр мамлекеттик мекемесине барып документиңизди такташыңыз керек. Эгер кайнагаңыз өткөрүп бере турган болсо, ошол кадастр мамлекеттик мекемесине барып эле ошол жерден өзүнүн менчигинен чыгарып сиздин менчигиңизге өткөрүп берип коет. Тагыраагы тартуулоо келишим же болбосо сатып алуу келишимин негизинде өткөрүп берип коет. Мына ошол менен сиздин маселеңиз чечилет. Кийинки суроого өтөлү. WhatsApp аркылуу келген суроо. Үйүбүз кайын энем сиңдисинин атында, энем атам күйөөм да каза болгон. Мен 2 кызым менен жалгыз калгам. Уул жок, үйдү кайнагам, кайын эжемдер талашып жатат. Мыйзам түрүндө кимге өткөрүлүп берилет дейт. Сиңдисинин атында болуп атат. Ошол сиңдисинин балдары, жолдошу мураскер болуп саналат. Сиңдиси эгерде каза болгон болсо. Ал эми сиңдиси каза болгон эмес боло турган болсо, анда сиңдисинин өзүнүн тандоосунда кимге өткөрүп берилиши.
Кийинки суроо 2008-жылы участок сатып алганбыз. Ал бала агасына жаздырып коюптур. Агасы каза болуп калды. Кантип өзүбүзгө жаздырабыз? Кара кагазын дагы албаптыр. Бишкектен каза болгон дейт. Азыр ошол үй каза болгон адамдын атында болуп жатат. Негизинен ушул кыймылсыз мүлктөрдү сатып алып жатканда эч качан бир мындай жөнөкөй бир расписка менен, тил кат менен сатып албаңыздар. Эч качан мындай акчаны берип туруп, кызыл китебин колуңуздарга берсе эле ишенип мен ал жерди алдым деп ишенип албаңыздар. Кыймылсыз мүлктөр бул үй, квартира, жер участогу, турак жай, жер үйлөр. Мына ушул 3 объект боюнча сиздер сатып алып жатканыңыздарда сөзсүз түрдө сатуучуну ээрчитип госрегистрге, тагыраак кадастр мамлекеттик мекемесине ээрчитип барып, ошол жерден сатып алып жаткан болсоңуз сатып алуу келишиминин негизинде, акысыз алып жаткан болсоңуз анда тартылуу келишиминин негизинде өткөрүп алыңыздар. Андай жол менен өткөрүп албасаңыздар, анда ал мүлккө карата сиздер миллион сом акча бересиздер же миллион доллар бересиздер, айырмасы жок. Ал мүлктүн ээси болуп саналбайсыздар. Ал мүлктүн ээси кимдин атына катталган болсо, ошол адам мүлктүн ээси болуп саналат. Андыктан сиздин жагдайыңыздарда ошол каза болуп калган болсо сатуучу, анда ошол сатуучунун бир мураскерлеринин атына өткөргүзүп, андан кийин сиз өзүңүздүн атыңызга өткөрүп аласыз. Азыр бизде да түз байланыш бар. Кийинки суроону кабыл алалы. Саламатсызбы? Сурооңузду айта бериңиз. Сурооңузду айтыңыз. Сурооңузду айтыңыз. Кайрадан байланышка чыкканга аракет кылып көрүңүз. Байланыш үзүлүп калды. Кийинки суроону окуй берейин. WhatsApp аркылуу. Жер биздин атыбыздан алынган, ошол жерди кайын эжем талашып жатат. Жерди экиге бөлүп китеп кылса болобу дейт. Сиздердин атыңыздарга алынган болсо, ал жер сиздердин менчигиңиздер болуп саналат. Эгерде мамлекеттик каттоодон сиздердин менчигиңиздер катталган болсо. Сиздердин менчигиңиздер катталгандан кийин аны сиздер кимге бересиздер, кандай жол менен бересиздер, акылуу бересиздерби же акысыз бересиздер, ал сиздердин укугуңуздар. Ал эми сиздин мүлкүңүздү башка бир тарап, тагыраак кайын эжеңиз болобу же кайын энеңиз болобу, алардын талашканга эч кандай акысы да жок, укугу да жок. Кайрадан түз эфирдеги суроону кабыл алалы. Байланыш үзүлүп калыптыр. Кайрадан кийинки суроону окуй берейин. Менин жерим бар эле, ата-энем менен отурган чоң байкем болчу. Ага жеримди өткөрүп бересиң деп жеңем суранды эле, анын да 4 баласы бар дейт. Жер апамдын атында, ошону алсын деп жатат. Байкем каза болуп калган дейт. Эгерде апаңыздын атында болгон болсо, апаңыздын эгер тирүү боло турган болсо, апаңыз каалаган учурда, каалагандай жол менен ошол небересине өткөрүп берсе болот. Эгер өткөрүп берүүнү кааласа. Ал эми апаңыз каза болуп калган болсо, анда мурастоонун негизинде мураскерлер кабыл алыш керек дагы. Мураскерлер кабыл алып, тагыраагы балдары же болбосо жолдошу кабыл алып туруп, андан кийин гана ошол небересине, тагыраагы агаңыздын баласына өткөрүп берсеңиздер болот. Менин атам 2023-жылы каза болуп калды. Атамдын мурдагы аялынан бир баласы ошол үлүш жерде менин апамдын сиңдимдин атамдын мурунку аялынын баласын коштуруп жер алган дейт. Ошол жерди атамдын биринчи аялынын баласы талашып жатат. Бирок азыркы апам менен атамдын ортосунда нике куөлүгү жок дейт. Эгерде ал жер жанагы үлүш жер боло турган болсо, ал жерге ошол ким өгөй апаңыз дедиңизби, ошонун баласы эгерде үлүшү катталган болсо, үлүштүк менчиги катталган болсо, анда ал жерге карата анын укугу бар. Ал жерге карата сиздин бир үлүштүк укугуңуз, үлүштүк менчигиңиз катталган эмес болсо, анда сиз ал жерден талаша албайсыз. Бирок үлүштүк жерлер кээде мындай бир үй бүлө курамына берилип калган учурлар болот. Анда
ошол үй бүлө курамында канча адамдын үлүштүк менчиги катталган болсо, ошол адамдын ар биринин ошол мүлккө карата укугу бар дегенди билдирет. Андыктан ал үлүштүк менчигинен сиздер ажырата албайсыздар. Үлүштүк менчиги катталган болсо, анын талашканга укугу бар. Мен кызым экөөбүздүн 28 сотик жерибиз бар, бирок бизге күйөөм бөлүп бербей жатат. Мен пенсияга, кызым пособияга ала албай жатабыз. Ажырашып кеткенбиз. Кандай мыйзам чеги менен ошол жерди бөлдүрүп алсак болот дейт. Сиздин ошол 28 сотикке мен түшүнүп атам, сиздики дагы ошол үлүш жер участогу үлүштүк менчигиңиз катталган. Үлүштүк менчигиңизди бөлдүрүп алып алсаңыз болот. Эгерде жолдошуңуз каршылык билдирип жаткан болсо, анда сотко кайрылып, сот аркылуу өзүңүздөрдүн үлүшүңүздөрдү бөлдүрүп алсаңыздар болот. Кийинки суроо. Мен Россия Федерациясынын жаранымын, жакында эле башка гражданство алдым. Жер участогун өзүмө каттай аламбы дейт. Эгерде ошол башка эле мамлекеттин жарандыгын алган болсоңуз, анда Кыргыз Республикасынын аймагынан жер участок ала албайсыз. Бирок батир, квартира же болбосо ушундай бир имараттарды алсаңыз болот. Бишкекте жер бар, азыр сельхоз, бирок шаарга кирген госакт бар, ошону трансформациясы кандай болот? Мыйзам боюнча шаарга кирген жер айыл чарба болушу мүмкүн эмес деген статьяны карап көрдүм. Мыйзам түрүндө айыл чарба багытынан курулушка чыгыш керек экен, бирок трансформация берилбей турат. Буйрук келген жок деп кандай кылсам болот дейт. Ал жерде ошол жердин багыты чындыгында айыл чарба багытына жер боло турган болсо, айыл чарба багытында бул шаардын аймагында деле айыл чарба багытына жер боло берет. Айыл өкмөттүн аймагында деле айыл чарба багытына жер боло берет. Болгону ал жер трансформация жасоо жагдайын караш керек. Трансформацияланган же трансформацияланган эмеспи? Мына ушул жагдайды көңүл буруш керек. Эгерде трансформацияланганда элек болсо, анда трансформацияланып, тагыраагы багыты өзгөртүлүп, же ошол өндүрүш багытына же турак жай багытына өзгөртөсүздөр, ошол багыты өзгөртүлгөндөн кийин гана ал багыты боюнча пайдалансаңыз болот. Биздин кызыбыз 3 баласы менен ажырашты. Россияда иштешет эле, ал жактан үй алышып, акчасын төлөп бүтө элек. Эле баланын агасы барып, унаасын, үйлөрүн өзүнө өткөрүп алыптыр. Кызыбызга бербейбиз деп бул жактан 2 үй алышты дейт, кайнесинин атында. Аны дагы бербейбиз дейт. 3 бала менен кызыбызга эч нерсе албай калабы? Бир жолу барбы аны бөлдүрүп алганга дейт. Бул чындыгында колумузда аябай көп кездешкен жагдайлардын бири. Мына ушундай жагдайга кабылбаш үчүн ошол иштеп жаткан кызыңыз дагы деги эле бир эле сиздин кызыңыз кабылып калган жери жок бул мындай жагдайга. Мындай жагдайга көптөгөн ошол чет өлкөдө иштеген карындаш эжелерибиз кабылып калууда. Андыктан аларга бир кеңешибиз: сиздер иштейсиздер, иштеген ишиңиздерден алган маянаңыздарды сөзсүз түрдө жанагы квитанцияларын алыңыздар, чектерин алыңыздар. Эгерде сиздер ошол Кыргызстандан кандайдыр бир кыймылсыз мүлк же кыймылдуу мүлк алып жаткан болсоңуз, же болбосо Кыргызстанга бир которуп жаткан болсоңуз, сөзсүз түрдө анын ошол квитанцияларын сактаңыздар. Мына ошол квитанцияларын сактасаңыз, сиз ошол салган салымыңызды талашсаңыз болот. Салган салымыңызды өндүргөнгө бир аракет жасасаңыз болот. Сот аркылуу өндүрсө болот. Эгерде салган салымыңызды далилдей алсаңыз, мына ошол жагдайларды далилдей турган жагдай мына ошол квитанциялар болуп, чектер болуп эсептелинет. Андыктан ошол квитанцияларды, чектериңиздерди чогултуңуздар. Экинчи, сиздин сурооңузга келе турган болсок, бул жагдайда кимдин атына катталган болсо, анда ал мүлктүн ээси ошол адам болуп саналат. Ал жерде сиздер ал мүлктү талаша албайсыздар. Бирок, жана мен жогоруда да айткандай, кошкон салымыңыздарды же болбосо ошол сиздердин акчаңыздарга алынганы бир далилдей ала турган болсоңуздар, анда ошо кошкон салымыңыздарды гана талашсаңыздар болот. Мен 10 жыл мурун белек кылып үйүмдү өткөрүп алганмын, белек тартуулуу келишим менен. Эми ошол үйдү сата аламбы, ага мындай мөөнөт коюлбайбы дейт. Мөөнөт коюлбайт. Тартуулуу келишим негизинде сиздин менчик укугуңуз катталган болуп саналат. Тагыраагы
толук сиздин менчигиңиз болуп эсептелет. Андыктан ал менчигиңиздеги мүлктү сиз өзүңүз каалагандай тескей аласыз, каалагандай ээлик кыла аласыз. Кааласаңыз сата аласыз, кааласаңыз сиз дагы акысыз бере аласыз, кааласаңыз бир кандайдыр бир шарт менен башка бир адамга өткөрүп бере аласыз. Ал сиздин тандооңузда. Кийинки суроо. Мен 2014-жылы жер сатып алганмын. Шаардык жер адиси келип өзү көрсөтүп берген. Былтыры 2023-жылы шаардык мэрия ген планда жок деп алып койду. Биз акчасын төлөп алганбыз. Жер адисине барсак ишти бүтүрүп берем деп жүрүп бүтүрбөй жүрөт. Бизге кандай кеңеш бересиздер? Баткен областы Кызылкая шаарынан чакыртабыз. Сиз акчаны кимге бергенсиз? Же болбосо жерди кимден сатып алгансыз? Мына ушул жагдайды аныкташ керек. Эгерде сизге ошол жерди өзүнүн жери деп же болбосо менин жерим деп бир кайсы бир адам саткан болсо, же болбосо ошол жерди өткөрүп беремин деп ошол жер адиси сизден акча каражатын алган болсо, анда алардын үстүнөн укук коргоо органдарына кайрылыңыз деп айтам. Анткени бул жерде алдамчылык фактысы бар. Экинчиден, сиз чындыгында ал жер башка бир адамдын менчигинде болуп, ал адамдан сиз сатып алгансыз, бирок сизге өткөрүп бере элек боло турган болсо, анда ал адамдан сиз акчаңызды кайтарып алсаңыз болот. Тагыраагы туура эмес багыттагы же болбосо анын менчигиндеги эмес жерди сизге сатып жибергендигинен улам. Үчүнчүдөн, эгерде ал жер чындыгында эле ошол муниципалдык менчиктеги, тагыраагы мэриянын менчигиндеги бир жер боло турган болсо, анда ал жерди мэрия алып койгонго толук укугу бар. Андыктан сиз ошол акчаны берген адам менен маселеңизди чечип алышыңыз зарыл. Кызымдын 4 баласы бар, күйөөсү менен ажырашуу жолунда турат, шаарда үйү бар. Үй кандай бөлүнөт? Кызыл китеп бар дейт, жолдошунун атында, бирок күйөөсү бербейм деп талашып жатат дейт. Ошол сиз айтып жаткан үйлөр, квартира ЗАГСтан кийин алынганбы? Мына ошол жагдайда көңүл буруш керек. Эгерде ЗАГСтан кийин алынган болсо, анда ал кимдин атына катталганына карабастан, тагыраагы жолдошунун атына катталабы же жубайынын атына катталабы, айырмасы жок. Бул экөөнүн ортодогу жалпы мүлкү болуп саналат. Ал теңге бирге бирдей өлчөмдө бөлүштүрүлүүгө тийиш болот. Ал эми ал мүлк ЗАГС көлүгүн алганга чейин, никеси мамлекеттик каттоодон өткөнгө чейин алынган болсо, анда ал мүлк ошол ар бир адамдын, жубайынын же жолдошунун атына катталган болсо, алардын өздөрүнүн жеке мүлкү болуп саналат дагы. Ал мүлктөр бөлүнүүгө жатпайт. Биз кичинекей кезибизде ата-энебиз ажырашып кетишкен, атамдын кеминде 50 соток жери бар. Ошол жерге мураскер боло аламбы? Атам каза болуп калган дейт. Ооба, мураскер боло аласыз. Эгер атаңыз каза болгон болсо, ал мурасты бүгүнкү күнгө чейин атаңыздын атына катталып турган болсо, анда сиз мураскер катары чыга аласыз. Мен жолдошумдун экинчи жубайы болом, мага жер белекке берген, жерди кайра кайын журтум талашып жатат. Жердин айынан пособие албай калдым, кимге кайрылсам болот дейт. Эгерде ал жерди чындыгында жолдошуңуз сиздин атыңызга өткөрүп берген болсо, тартылуу келишимдин негизинде өткөрүп берген болсо, ал жер сиздики болуп саналат. Сиз өзүңүз каалагандай пайдалана аласыз, каалагандай тескей аласыз. Ал эми ал жерди сизге өтө элек болсо, сиздин атыңызга каттала элек болсо, же болбосо сиздин менчик укугуңуз мамлекеттик каттоодон өтө элек боло турган болсо, анда ал жерди жолдошуңуз кайра кайтарып алганга укугу бар. Бирок эгерде ал жер чындыгында жолдошуңуздун атында болуп, жолдошуңуздун атына катталып турса, же болбосо жолдошуңуздун бир менчиги катталган болсо, анда андан анын бир туугандары талашканга эч кандай укугу жок. Биз айыл жергесинде 20 жылдан ашык жашайбыз. Жашап жаткан үйүбүздү мурунку эси талашып жатат. Кеңеш берип коюңуздарчы. Үйдүн электр энергиясына, суусуна, коммуналдык услугаларына ай сайын төлөп келебиз дейт. Бул үй чындыгында эгерде мурунку ээсинин атына катталган болсо, ошол мурунку ээси ал үйгө ээлик кылат. Мына ошондуктан сиздер сатып алып жатканда кылдат мамиле жасашыңыздар керек. Эми сиздер кандай жол менен өткөрүп алабыз дей турган болсоңуздар, анда сиздер сот аркылуу саткандыгын тастыктап, ортоңуздарда сатып алуу келишими анык деп таптырып, ошонун негизинде гана сиздер өзүңүздүн менчигиңиздерге өткөрүп алсаңыздар болот. Кошунам өтүп кеткен, артында 6 кыз бар дейт. Анын жубайы башка бирөөгө турмушка чыгып кетти, кыздарды дагы алып кетти. Үйдү башка бирөөнүн
атында, ошондо келин ошол үйдү сатам деп жатат. Ал эми биз ошол кыздарына бир үй калсын деп жатабыз. Кандай кылсак болот дейт, саттырбай койсо болобу? Эгерде ал кыздын атына катталган болсо, анда ал кыздын тандоосунда. Ал кыз кааласа башка бирөөгө калтырат, кааласа башка бирөөгө берет. Ал кыздын өзүнүн эркинде аны мажбурлап башка бир мындай алып кала албайсыздар. Ал мүлктү бир мындай кандай десек, мажбур жолу менен сиздер калтыра албайсыздар. Анткени ал мүлккө карата сиздер эч ким болуп саналбайсыздар. Күйөөмдүн мурунку аялынан бир баласы бар, ал да мурас укугуна ээ болобу, бирок алардын ортосунда нике күбөлүгү жок дейт. Нике күбөлүгү жок болсо дагы, бирок атасы деп аныкталган болсо, тагыраагы ошол баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүндө атасы деген графада ошол сиздин жолдошуңуз жазылган болсо, анда ал сиздин жолдошуңуздун баласы болуп саналат дагы, ал мураскер катары чыга алат. Акыркы суроону окуй кетейин. Жаңы дыйканчылык тараганда 4 гектар жер алыптыр атабыз. Кашарда турчубуз. Анан айылдык адамга 4 гектарды 3 гектарга алмашып жибериптир. 3 гектар жер Кашардын жанында экен, биздин 4 гектар айылдын үстүндө экен. Ошол ашык жерди кантип алсак болот? 1 гектарга ашык салык төлөп жатабыз. Эмне кылышыбыз керек деп ошол бойдон чийилип калыптыр дейт. Сиздердин ошол жерге карата менчик укугуңуздарды тастыктай турган, аныктай турган мамлекеттик актыңыздарды кароо зарыл. Анткени сиздердин мамлекеттик актыңыздарда чындыгында канча аянт каралгандыгын ошол аныктоо зарыл. Ошол аянтка жараша сиздер салык төлөйсүздөр. Ал эми аянтыңыздар чыкпай турган болсо, анда сиздер ошол жергиликтүү кадастр мамлекеттик мекемелерине кайрылып, ал жерде сиздердин жериңиздерди өлчөтүп, аныктап алышыңыздар зарыл.